Азыр Бұрық комиссияның өкілі, жалпы бөлімнің өкілі Алыбаева Чинары мен арызымы қабыл алды. Арызға қошу мен Ерік партиясының құрылтай шешім бердім. Бүтін Қырғызстан қосылып отқанымыз жөнінде саяси тізмеге. Анан аудиозаписті бердім. Құрылтайда видеосъемка болады, бірақ видеоны бербей қойыштылар. Видеооператор қашып жүрді. Ошондықтан өзім телефонға тартқан елем аудиозаписті. Ошол менің фамилиям айтылып жатат. Адахан сөзі, урматтуу делегаттар, алдыңкы 20 талапкердин фамилиясын окуйын. Калган окуймса окуп эле коюңуз дейт. Анда баарын дош беребиз деп 20 фамилияны окуганда мен 18-жылы окулдум. Дош берилди. 85 делегаттан 84-ті колдоду. Бир эле адам каршы болду. Анан кийин эртеси эле жана шайтан оюндар болуп кетти. Отуруп алышып 3-4 киши тизмени оңдоп чыкты, ошо тизмени тапшырып салыптыр. Ошону доказать кылып тапшырып атам. Мына аудиозапись. Баарыңыздарга уккум келет. Бирок 120 талапкердин тизмеси бар. Биз кандай кылабыз? Ар бир талапкерди талкуулайбызбы? Же тизмедеги жана сиздер делегаттар, могу жерде талапкерлер тааныш эмес болгону менен делегаттар тааныш. Ошол тизме боюнча добуш беребизби? Тизме боюнча. Эгерде биз тизме боюнча добуш берсек, мындай болушубуз керек анда. Мандат комиссиясы даярсыңарбы? Мандат комиссиясына сөз берели. Протоколуңар боюнча келип номер 1 протоколду окусаңыздар. Ал урматтуу делегаттар, 85 делегат бар бизде. 85 бюллетень болот. Барып унутпастан тездетип ташташаңыздар. Мен мындай кылып коеюнчу башында мына кимди ошо тизме? Мадумаров, Салиев, Суанариев, Сатарова, Масалиев, Манбеков, Асанов, Нарматова, Ибраев, Сабиров, Джамалдинов, Кожокулова, Акматов, Разыков, Токтосунов, Акматова, Кадырбеков, Бакирулу, Кенжебаев, Омушева деп туруп кете берет бул тизме. Мына ошол тизме боюнча добуш беребиз десеңиздер, урматтуу делегаттар, кол көтөрүп добуш берип койсоңуздар. Тизме менен. Тармак түшүрүңүздөр каршы, калыс жок. Талапкерлерди бирден чыгарып талкууга аласыздарбы? Жок. Анда мандат комиссиясына биринчи сөз берди. Биз мен үчүн добуш берилген, мен бар элем, тизмеден жок болуп калдым, БШК тапшырган. 19 августта курултайдын өткөн түнү мага кабар келди. Ажеке дейт, тизмени өзгөртүшүп атат дейт. Мен кантип дедим. БШКга курултай бекиткен тизме келиш керек. Жок, өзгөртүшүп атат деп. Анан түнү менен Адаханга жаздым. Адахан инем. Мага кабар келди. Сен жана коррупционерлерди, олигархтарды, Атамбаев айткан чимкиликтерди кошуп атпсың дедим. Анда дедим, курултайдын чечими бузулат. Анда БШК кантип тапшырасыңар дедим. Аны элге кантип чыгабыз дедим, алар тизме кошуп алып. Десем, ал СМС жазышпай келиңиз деди. Мен барсам офисте кабинетинде Темир Сариев отурат, Курсан Асанов, Малабаев Мурат, Суанариев Өмүрбек, Адахан Мадумаров басып жүрөт. Анан ошондо айтып калышты, шайлоого акча керек экен дейт. Мен айттым, силер айткан акчаны башында дедим, макул деп 250 000 сомду төгөлө дедим. Избирательный залог деп туруп. Дан көңүлүңөн чыгарып, избирательный фондко төкүлө, анда биз чогултуп атабыз дедим Эрк партиясы. Но 200 акчаны канчасы төлөшүм керек десем, Сариев айтып калды, ажеке дейт, капа болбоңуз дейт, алдыңызга дейт. Ошо акчасы балларды койдук дейт, алар акча төгөт, еще спонсор болуп берет дейт, штабтарга дейт, 2-3 райондукун дейт. Анан мен ойлонуп туруп айттым, канчадан төлөп атат десем, Курсан Асанов өзүм студентим айтып калды, агай туура түшүнүңүз дейт, капа болбоңуз дейт. $200 000 алар төгүп атат дейт. Анан Адаханга айттым, да Адахан, мен ошо акча таба албайм дедим. Мен түшүндүм үчүн ардам мени жылдырып алдым ошоларды коюпсуң деп туруп. Бирок дедим Адахан дедим. Сен таза адамдар чыгабыз деп айткансың дедим. Эми мен алдым олигархтарды коюп коюпсуң, коррупционерлер болуп коюпсуң. Элге чыкканда мен эмне дейм дедим. Эгер ушул мен мишат кылып атсам дедим, мен фамилия мишат кылып атса, давнан олигархтарды ал, мен алдыма кой, ошо акча эле чечсе дедим. Мени тизмени аягына коюп кой, мен бар эркек сөзүнө туруп иштеп берем дедим бүтүн Кыргызстанга. Бирок мен чыктым, бүтүн Кыргызстандан ана деп сөз болгон жок. Иштеп берем дедим, тизмени аягында турсам дедим. Эң кызыгы тизмени көрсөтпөй 24 августта БШКга тизмени тапшырышыптыр. Өзгөртүлгөн өздөрү. Курултайдын тизмеси эмес, курултай бекиткен эмес. Өздөрүнүн оңдон тизмени тапшырып салды. Тизмеде менин фамилиям таптакыр жок. Бир эле талапым бар.
Bütün Kırgızstan Partiyasının депутатқа талап тизмесini бекіткен құрылтайдың чечимini атқартуы. Ал чечим атқарып айтады, жасалған фальсификация қылынған тизмени беріп қойышыптыр. Ошондуктан мен азарыз беріп атам, құрылтай бекіткен тизмени кабыл алгыла, анткени бир гана талапкерлер орду жылып кетпей, таптак түшүп калыптыр. Мисалы, мен фамилиямды таптак алып салышыптыр тизмеден. А құрылтайда 19 августта bütün Kırgızstan делегаттары 84 doğuş менен бекитишкен, бирге каршы болгон. Ошон үчүн мен 18-ci болуп кетишим керек эле бүтүн Кыргызстанда. Эми болсо фамилиям түшүп калыптыр. Себепти эч ким айта албай атат. Жооп берип атат кайрылсам да бүтүн Кыргызстандын жетекчилери офиси. Ошондуктан Борбор шайлоо комиссия арыз менен келдим. Мисамда жазылып турат. Ар бир саясий партия өзүнүн депутатка талапкерлердин тизмесини курултайда бекитип, Борбор шайлоо комиссия тапшырат деп. Бирок курултайда бекитилген тизме өзгөрүлүп, 3-4 киши түзгөн тизме тапшырылып калды бул жерде. Бул жерде фальсификация жана документтерди алмаштыруу болуп кетти. Ошону мен талап кылып атам, курултай бекиткен тизмени кабыл алышсыңар. Жана жасалган тизмени кайтарып, чындык тизмени сурабаса, чындыкты бир жерде таппасам, анда сот эле калат, сотко кайрыласың. Бул жерде мен айтып коюшум керек, бул жерде жеке авир эмес, эл партиясына авири турат. Бизди чакырып коштурлар бүтүн Кыргызстанга, анан ушундай кылганы мыйзамсыз. Адамдар өзү чакырган. Ал жакка эл партиясынын мүчөлөрү күбө чакырып туруп айткан, бизге кошулуңуз, биз сизден акча албайбыз деп. Башка партиялар акча сурап атканда. Анан биз ойлонуп көрүп туруп, бүтүн Кыргызстан акча албаса, программабыз окшош экен, кошулайлы деп кошулуп кеттик. Атайын эл партиясы курултай болгон. 13 август 19 курултай. Ошо 19 курултайда чечим чыгарылган. Эл партиясы алар өтүнүчүн каныктандырып, бүтүн Кыргызстанга кошулуп атат. Жана өз талапкерлердин анын тизмесин көрсөтөт.